Жалал-Абадта китепкөй жаштардын чоң армиясы төптөлгөн. Алар облустагы китеп сүйүүчүлөрдү колдоп, атайын долбоор башташкан. Анда уюштуруучулар 15 күн мурун аларга китеп жарыялайт. Сынак болгон күнү ошол китептен суроо берилип, жеңүүчүлөр аныкталат. Бул жөрөлгө 6 ай бою улантылып, долбоор кече жыйынтыкталды. Финалда жалпы 15 команда билим күчүн сынашты. Бул долбоор Жалал-Абадтын жаштары үчүн өзгөрүүнү өзүнөн башла деп китеп окуу конкурстарын уюштуруп келдик. Ушумалга чейин 5-6 айдан бери уюштуруп атабыз. Негизи долбоор ар бир адамга керек. Ар бир адам китеп окуш керек. Негизи ошол себептен бизде китепти окутуп койбостон интеллектуалдык оюн кылып өткөрсөк, жаштар интеллектуалдык оюнга кызыгышат экен. Ошол себептен даярданып китепти окуйт экен да. Негизи керек экен ар бир адамга, ар бир регионго. Bir ayda 2 kitep okutkan bul dolboor katışuculardın bilim dengелин өрчүтө алган. Студент Элеман Абдукаримовдун айтымында долбоорго катышкандан бери интеллектуал чөйрөгө болгон кызыгуусу арткан. Мындай саамалыктар жаштар үчүн керектигин айтып, токтоосуз уланып турушу керек дейт. Өзгөрүүнүн өзүнөн баштап долбоору негизинен бардык жаштарга китеп окуганды үйрөттү. Анан ар тараптуу китеп окуганды үйрөттү. Мен өзүм үчүнчү, мисалы көбүнчө мурда dini же болбосо саморазвитие боюнча жеке өнүгүү китептерин окусам, азыр эми адабиятка, башка китептерди окуп үйрөндүм азырчы. Финалдык сынак Чыңгыз Айтматовдун Кылым карытар бир күн романы менен жыйынтыкталды. Аталган чыгарма менен таанышууга аларга 2 апта убакыт берилген. Бүгүн алар бир суроону 1 мүнөттүн ичинде табууга тийиш. Бүгүнкү финалда командалар өтө сонун даярдыкка келиптир. Бул жакта фалстартан отуруп баа берип атабыз. Аябай сонун, баары китеп окушкан. Максатыбыз да ошо Айтматовду таанытуу болду. Биз максатыбызга жеттик деп ойлойбуз. Анткени ар бири китепти жакшы окуп келишиптир. 2008 жылы негизделген Билерман Ордо клубу учурда өлкөгө таанылып, билимге умтулган жаштардын башын бириктирип, телеканал аркылуу эфирге чыгып келет. Ага Жалал-Абадта негизделген команда алгач 2010 жылдары ойной баштаган. Андан бери активдүүлүгүн көрсөтүп, ушул тапта облустун атынан 3 команда оюнга катышып келет. Жалал-Абад командасы биздин клубда 2010 жылдан баштап ойной баштады да. Кудайберди Ташиев, Бектур Токтоноев баш болгон командалар бүгүнкү күндө Жалал-Абадтын өзүнөн 3 команда бар бизде. Анан уламдан улам булар өздөрү да Жалал-Абадта жакында атайын ушундай оюн түзүп, столдор даярдап, дагы активдешип баштады. Бул аябай жакшы көрүнүш. Жалал-Абад Билермандар тобу уюштурган өзгөрүүнү өзүңдөн башта долбоору облустун башка район шаарларында да колго алынууда. Анын максаты жаштардын убактысын туура пайдаланып, китеп окууга үндөө. Эң негизгиси аларга интеллектуал чөйрө уюштуруп берүүнү көздөйт. Жаштар арасында колдоо тапкан долбоордун 2 сезону сентябрь айларында башталары пландалууда. Финалда жеңген команда Ошто өтчү Билерман Ордо интеллектуалдык теле оюнуна катышат. Бибисара Оразалиева, Шерзат Агамбердиев, 7 канал, Жалал-Абад.